Боор ичинде барабызбы деп коюшкан да. Степ вагон машинаны сатып алып туруп, ошону спец машина кылып туруп жазап, дайындап, балдар алып келип берген ушул ооруканага. Боор ооруну макул кабыл албайт экен. Барбайт экен боор ооруга. Кайсы болуп атат? Наркосту? Өзүнчө төлөйсүң наркосту. Азыркы чалуу, болгон чалууну алган. Алган, телефон номерди алган. Мен ошо боор үчүн бармак беле. Анан ошол үчүнбү тегүү деп туруп өчүрүп салды. Чалуу болуп тур. Буяка мына такталды. Анан биз түндө апамды башка машина жалдап больницага жеткиздик. Аты жөнүңүз кайсы? Атым Шамсидин Бакыт. Сизде бул бейтапканага нааразычылык бар дейт. Эмне маселе? Бери нааразычы болгондо апам ооруп үйдө кыйналып жатканда скорый чакырсак ушу не ооруп атат дегенде ушу боорунан ооруп атат десек, ошо боор ичинде барабызбы деп коюшкан да. Качан? Бир айдан ашып калды, накты числосун билбейм да. Бир айдан ашып калды. Апаңыз кайерде? Апам азыр шаарда больницада. Силер ошондо бияк чакка келбей койгон үчүн шаарга алып кетмеңерби? Берге келбей койду, анан өзү алып келгенбиз машина жалдап. Өзү алып келип берден бир сыра каратып, анан шаарга алып кеткенбиз, берден жакшы карашып. Буякта скорый помощь барбы? Берде скорый помощь бар, эл алып берген машиналарды. Өз жаштар алып бергенбиз. Элдер алып берген, э? Качан алып бердиңиздер? Биз ошо коронавирус болуп аткан убакта райондун жаштары жыйналып, акча жыйнап, ошо райондук ооруканага скорый помощь машинасын жасап алып бергенбиз. Канча каражат кетти эле? Ушу бир 10 000 доллардын тегерегинде кеткен. Ушу болгон райондун балдарынын бардыгы акчасын степ вагон машинаны сатып алып туруп, ошону спец машина кылып туруп жазап, дайындап, балдар алып келип берген ушул ооруканага. Буякта баягы башкы дарыгер канча жылдан бери иштейт? Ушу 6-7 жыл болуп калды, ушул коронавирустун алдында баштап иштейт. Эми Кыргызстан боюнча эле ушу төрөтканадан бир коррупциялык схемалар болуп атат деген мындай элдердин ызычуулары, билүүлөрү бар да. Барсак акча сурашат, мындай кичке балдарды же болбосо эмне алып барсак, андан тышкары бейтап катар келгенде дарың бар сатып кел деп айтышат. Чын-чынында бул жакта дарылар бериш керек да, мыйзам чегиндечи. Ошондой факттар дагы бар. Бар, фактылардын бардыгы эле бар азыр. Мен лично өзүм деле фактымын берде. Аны доказать этип бере алам мен өзүм. Мисалы, аппендицит болгондо деле наркозго деп акча алат. Мисалы, наркоз мыйзам чегинде ушул ооруканага бекер берилет да, бекер сайылсын дегенчи. Наркозуна деле алат. 6 000 сом аппендицит кылганын алат. Операция кылгандабы? Аппендицит кылганыначы 6 000, 7 000 сом алат. Анан ушул баланын немесинен айтып кетейин, скорый помощьты апасы ооруп үйүнө. Скорый помощьты чакыртканда не болуп атса, боор ооруп атыр десе, скорый помощь бияктын больницасы айтпы, боор ооруганга да биз барабызбы деп. Кантип ушул болушун болуп. Эмнеси ооруганда келиш керек? Азыр данный момент мына апасы азыр цирроз печень болуп, денесине суу толуп, азыр оор акыбалда Бишкекте жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактагы баягы Манас районундагы бейтапканадагы абалдарды күнгөй тескейин элдин оозунан бир ооз уктук. Эми жетекчилиги эмне дейт? Менин атым Темирлан. Фамилиям Сейитбеков, Сокол медиадан келдик. Анан мындай да, башкы дарыгер барбы? Башкы дарыгер жок. Командир кой кетти деген кагаз барбы? Ооба. Приказ менен кетет да. Көрсөтөсүзбү? Жүрүңүз көргөзөй. Кайсы жака командировка кетти? Бишкекке? Эмне кандай, эмне иш кылат экен дегендей. Депозит врача боюнча. Тез жардам канча унаңар бар? 5 унабыз бар. 5 унамастар бар, Элдер алып берген степ кайсы? 2 степ бар. Эл алып берген. Кандай иштеп атат эми ошол? Жакшы. Аяка ким жоопту ошо тез жардамда кызмат ишмердилигин? Фельдшер, старший фельдшер бар, замахычы бар, механик бар. Келиңизчи. Байкер. Бул агабыздын ошо тез жардамдагылардын айынан апасынын ооруп күчөптүр. Азыр Бишкекте экен. Анан өзүңүз айтып бериңизчи маселени. Чамамен бир айдан ашып калды. Үйдөгүлөр эжем апам ооруп, боорунан катып ооруп жатканда эме скорый чакырса, скорый ошо эмне болуп ооруп атат деген экен, ошо боорунан ооруп атат десе, ошо боор үчүндө барабызбы деп койгон да. Ошо мен барбай коюшкан. Анан биз түндө апамды башка машина жалдап больницага жеткиздик. Биздин больницага. Биздин больница. Берде жатты да, берден жакшы болду анан. Тиги боор ооруну макул кабыл албайт экен. Барбайт экен боор ооруга. Кайсы ооруга барат? Эми боор оору
макул барбай турган мен көргөн жокпуз да. Биз аны тактап көрөйүк. Бияктын айтымында айтып атпагыла келбепти. Жок, мен сизден сурап атам да. Кайсы ооруга барасыздар? Бардык ооруга бар. Бүт районун чакырган барлыгы бар. Барат да, вызовка барыш керек. Вызовдун журналы бар, түшөт вызовдор, обязательно барылат. А барбай койсо эмне болот? Барбай болсо тиешелүү чаралар көрүнөт. Кантип тактайсыздар эми аналарды? Тактайсыз атпайсыздар. Келет да, журнал вызовды барат, түшөт. Любой вызов прослуш эмеси бар, журналга түшүш керек. Андан кийин фамилиясы пациенттин менен тактайбыз. Болбойт да ал бооруга барбайсыз кантип тактайм? Жок, журналга түшөт да. Телефон номери чыгып атат. Эми бооруга барбайсыз кантип тактайм? Тактайбыз да, мен бир ай мурун болгондо кантип тактайм? Байрым болуп атасыздар да. Бул жактан телефон чалуу түштү да, туурабы? Түшөт. Телефон чалып түшкөндөн кийин анын жогу болот да. Бардың, барбадың, аяктан келдиң, келбедиң, эмне болду? Мындай болду деп болот да, чынбы? Ана болсо ошону тактап берип койсоңуз, же чалганында, чалбаганда, туурабы? Келиңиз. Фамилияңызды жазып алайын анда. Кайсы айылдан келиңизди? Аны тактайын. Фамилиясы айтыңызчы. Шамсидинова бар. Кайсы айылдан деңиз? Сиз чалган телефон номерди ая кошо айтсаңыз, ошо менен чыгат да, чынбы? Кеңеш көчөсү канча? Телефон номерин айтыңыз. 705 90 67 30. Кайсы күнү чалганыңызды билбейсиз да? Примерно хотя бы. Точно. Жаңы бир айда өтүп келет. Бир айдан ашты, 2 ай чыгып калды. Азыр апаңыз какта? Шаарда больницада. Бияктан өзүңүздөр алып келгенден кийин эмне болду эми? Берден карашты, берден жакшы караш албай, анан биз шаарга алып кеттик атайын. Жаткызды эле же, эмне болду? Жаткызган. Апаңыз канча күн жатты эле? Апам 7 күн жатты го дейм. Акча төлөдүңбү? Акча төлөдүм. Канча? Эми пенсионер деп 300 сом, 400 сом эле алды. 7 күн жатты, кайсы отделение жатты? Хирургияда. Хирургияда жатты. Фамилиясын айтып коесузбу? Тыджантаева. Так, хирургия отделение жатты. Анан кийин 7 күн жаткандан кийин Бишкекке апардыңыздар. Бияктан направление жазып Бишкекке апардык. Азыр Бишкекте. Кайсы отделениеде? Республиканскийде. Гепатологияда боор болсо. Мында сырос печенье окшойт да мындай. Тяжелый болуп жатат да, дечи. Шишпи. Мен өзүнчө жашайм да мен. Өзүңүздөр алып келдиңиздер. Аны өзү алып келип машина жолдоп. Хорошо, мен тактайын. Эми муну сиз неме кантип тактап бере аласыз, мисалы? Мына хирургияга жаткан экен эжеке. Ошол күнү кайсы история болезнилер ачылды да, кайсы фельдшер болчу экен, ал фельдшер менен да сүйлөшөйүк, эмне болду, вызов түштү. Канча убакытта жооп бере аласыз? Бат эле го дейм, азыр баягы санарип түшүү, компьютер деген бар, мисалы. Телефон канча? Тезирээк тактап бересиз го дейм. 5 мүнөттө эмес, эми бир ай мурун өтүп архивге өтүп кетти да. Карап койсо отурат компьютерде. Мисалы да, могу телефон номер чалуу болду да бир. Ошол телефон номер чалуу болуп туруп, кайсыл күнү болду эле, ушуга эмне болду деп сурасаңыз болот да. Примерно билесизби? Примерно, приблизительно. Азыр коетуңуздар. Суроолор коетуңуздар. Мен тактап берейин азыр эле. Тактап көрүңүз. Анан бул Биринчи вопрос, бул биринчи суроо. Экинчи суроо. Жетекчиңиздер кайсы жакка командировка кеткени, анан ошол боюнча кагаз көрсөтөм дедиңиз. Аркыжы Эрмекбаевичтин командировочуна кеткен приказын чыгарып бересизби? Жетекчиңиздердин командировка кеткен кагаз экен. Жакшы. Анан эми бул жактын билдирүүсү боюнча тактап берем дедиңиз эле. Ооба. Тактап берем, тактадык, фельдшерди тактадык, санитарканы тактадык, журнал вызовка түшпөптүр. Жазылбаптыр. Эртең старший фельдшерди, бул фельдшерди чакырып туруп, разбор кылабыз, эмне үчүн болгон, вызов болгонбу, болгон эмеспи, эмне үчүн айтып айтылган. Журнал вызовка ким түшүрөт ал кагазды? Фельдшерлер түшүрөт. Фельдшер ошол мындай айтканда ошол күндөгү жооптулар, Ошол күндө сменде турган сотрудниктер жооп берет. Анан мунун жообун биз качан алсак болот? Сиз качан чогулуш кыласыз? Пятница күнү. Маселелер бар экен да. Сиз кайсы күндө? 20 декабрда. 20 декабрь күнү телефон чалуу болуп тур да. Анан ошону сиздер кабыл алган албаганы боюнча бизге ошол баягы журнал эме керек болуп атты. Телефон номериңизди айтып бересиз да. Сиздерге күнү жазылат да чынбы эжеке?
Эйта карап бересиз, аягы 30. Geliyor biz her bir dua edeyim. Аяғы қанша? 30. Телефон номері. Телефон номерлері жазылады да тура. Бұл баланча номері чалды деп. Telefon numarası düşüp tuttu. Мен биринчи чалганда алган жок, дагы бир чалсам алган жок, анан үчүнчү жолу чалган. Эже ошондо аз кечесиз. Тагыраагы чалуу, болгон чалууну алган. Алган, телефон номерди алган. Сүйлөшкөн. Булар балким такыр эле чалган жок дагы деген да дооматтуу бияк жака оодарып атат да. Анан эми санитаркаңыз айтып аткан тура, ооба чалган сүйлөшкөн, баягы короткий вызов болобу, башка болобу депчи. Кыскасы бул жак чалыптыр да, чынбы, минези болсо дагы. Сиздин санитаркаңыз эмне деп жооп берсе дагы, бирок эмнеге буяка журнал вызовго түшкөн эмес? Ал фельдшерге айттың белет, ошо айтсам, жок, айткан жокмун деп, потому что алар данныйын берген жок дейт, адресин айткан жок дейт. Анан мен ошон үчүн бизге данныйын берле десем, өчүп сал телефон. Телефон менен сүйлөшкөндө эмне дептир мен? Телефон менен сөйлөшкөндө ошо боору ооруп атат. Сиз Скорый чакырайын дедилет деп айтса керек. Анан кийин санитаркабыз мен данныйларын сурадым дейт. Данныйыңыздарды бериңиздер, адрести берле деп ошентсем, чакыргандан кийин келе бербейсиңерби деп телефонду өчүп сал дейт. Анан кайра биякта бизге номер түшүп калат да телефонго. Ошол телефон менен өзүнүн телефонун набирать этип, өзүнүн телефонунан набирать этип звонить этиптир. Звонить эткенден кийин кайра эме занят кылып өчүрүп салып дейт. Анан ошон үчүн мен данныйын билбесем, мен фельдшерге айткан жокмун. Тагыраагы бул жакка түшкөн жок. Бияка түшкөн жок ооба. Анткени скорый барган жок да. Чүнтө скорый баргандарга гана жазыңар Бул буяка. жака скорый вызовко чыккандар, бул бияка бирип барып түшөт да данныйлары. А тиги эмнеге сен фельдшерге айткан жоксуң десем, Сен бияка скорый чакырганда данный үйдүн номерлерин баарын айттың беле, адрестерди? Ооба, үйдүн полный адрестерди айтып берген. Айтып бердим. Анан эмне болуп ооруп атат, айткылачы деп түшүндү. Эме бир медсестра алган ошол жердечи, бир аял киши болчу да. Анан эмне болуп ооруп атат дегенде, ушундай боору ооруп атат, эме жаңы эле түстүк берип кубады деп түшүнтүп айттым да. Десем, эми ошол боор үчүн бармак беле. Анан ошол үчүнбү тийбу деп туруп өчүрүп салды. Анан мен кайра чалдым. Эми бул жактагы эжеке бул жерде баягы сиз жооптуу эмессиз. Азыр ашык айтасыз, сиз жооптуу эмессиз. Бүгүн сиз ал күнү болгон эмессиз, болгон эми баягы биздин суранычтар менен жооп бере атпайсызбы? Анан сизге эч кандай эмебиз жок. Бирок бир нерсени айтайын, ооба, сиздерге мындай претензиябыз башка жок. Урматтуу көрүүчүлөр, жана дагы урматтуу министр. Мындай чалуу болуптур, буяка мына такталды. Чалуу болуптур. Анан бирок чалуу болгондугун жазбай коюптур. Анан мына азыр эле бул жактагы айтып атат, адресине чейин айткам, баарын айткам деп. Анан сөзсүз түрдө бул жөнүндө караңыздар. Адамдын өмүрү оюнчук эмес. Азыркы күндө бул мырзанын апасы оор абалда Бишкекте жатат. Балким ошондо тез жардам барганда бир кандайдыр бир жардамдар болуп калат беле, ким билет, эртең күнү кандай болуп кетишин алда кыйын. Анан деги саламаттык сактоо тармагында болуп аткан иштер, саламаттык сактоо тармагындагы баягы кызматкерлердин жоопкерчилиги ар бир адамдын өмүрүнө түздөн түз таасир этери бышык. Бул боюнча дагы биз сиздерге бул Манас районунун тез жардам бөлүмүнө ошол күндөгүлөргө кандай чара колдонулгандыгын кийинки эфирде айтып беребиз.